Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу Новопавловка айыл аймагындагы Учкун 2 жаңы конушунун жашоочулары биздин телеканалга келип, 2003-жылы турак жай куруу үчүн мыйзамдуу бөлүнүп берилген 700 жер участогунун ичинен тандоо жолу менен Чүй облусунун райондор аралык соту тарабынан камакка алынган 85 жер тилкесин мыйзамдын негизинде камактан чыгарууга колдоо көрсөтүүбүздү өтүнүп кайрылышкан эле. Биздин чыгармачыл топ окуянын чоо жайын жеринен иликтөө максатында Сокулук районуна караштуу Новопавловка айыл аймагынын Учкун 2 жаңы конушуна барып, үйлөрү камакка алынган бул айылдын карапайым эли менен жолугушуп төмөнкүдөй маалыматка ээ болдук. Чечим бияка чыккан, чечимдин оригиналу жок болуп атат дейт. Оригиналу жок болсо, ушунча 700 участоктон неге 72 эле участокты арестке коет. Чечимдерибиздин эмеси бар, копиясы бар да бар, сороону бар да. Даже генплан бар бул жердин. Генплан бул жерге кайсы мектеп кайсы жерге түшөт, садик кайсы жерге түшөт, бүт чоң генплан бар бул жерде. Ошол бардыгы турса дагы ушундай бизди карапайым элди ушинтип кыйнап атат. Кайрадан табылган имиш, эми билбейм, аны кандай кылып табылып, кандай кылып эле жоготуп беришет. Тигил жерде негизи ответственный адам болуш керек да, ошол документтердин бардыгын карай турган тууралуу. Анан кийин билбейм эми ал жагы кандай болот. Эми бул жерден прокурор айтып атат, 1 жылга чейин мурунку ошо жазган прокурор 1 жылга чейин ошо арызды алып калса болмок дейт да. Эгерде эми болсо процесс кетип калды, мен токтото албайм, мен ала албайм арызды дейт. Манас Арабаев иштеп аткан ошол ак үйдөн бизди ошол чыккан да, ал айтат, бул арыз тартып калса иштен ыргыйт да дейт. Бир адам иштен ыргыса болбойт экен. Биз иштен ыргып кетет деп атат. Ал иштен ыргый берсе болбойт экен да. Биз болсо канча адам, 70-80 адам көчөдө калсак боло берет экен, үйсүз калсак. 70-80 үй бүлө, Үй бүлө. Чүй облусунун райондор аралык соту судья Ахметованын төрайымдыгынын алдында 2017-жылдын 16-августунда чыгарган чечими менен 2003-жылы турак жай курууга Кыргыз Республикасынын жарандарына мыйзамдуу бөлүнүп берилген 700 участоктун ичинен 85 участок мыйзамсыз бөлүнүп берилген деп таап, 85 үйдү камакка алган. Ошонтип эле биз мынакей 4 жылдан бери соттон сотко сүйрөлүп келатабыз. Какпаган эшигибиз калган жок. Каякка барбайлы бизди жайгарып жөнөтөт, бүтүрөбүз. Бүтөт. Эметип биз изилдеп көрөлүк дагы тиги караштырып көрөлү дагы мындай суракка да алып жүрүштү эле. Тиги демеле айыл өкмөттөгүлөрдү, аларды дагы сот уголовный дело козголгон аларга дагы, бирок негедир алардыкы приостановлено, биздикинен болсо уже 60 адамдыкын уже верховныйдан жокко чыгарылып бүттү уже-чи. Бизди мындайча айтканда көчөгө эле түртүп чыгарып атат уже чекеден. Жогорку соттон дагы уже токтомдорду жокко чыгарып, чечимди жокко чыгарып, кызыл китептерди жокко чыгарып, купли продажалар жокко чыгарып бүтүп атат уже. Ошондой болуп атат. Сокулук районунун прокуратурасы 2015-жылы 3-мартта тактап айтканда жер менчик ээлерине мыйзамдуу бөлүнүп берилгенден 12 жыл өткөн соң сотко жабырлануучу катары доо арыз менен кайрылган. Сокулук районунун прокуратурасы Новопавловка айыл аймагында каттоодо турбаган жарандарга турак жай курууга жер тилкелери мыйзамсыз берилип кеткен деген жүйөнү карманып, 2003-жылы чыккан Новопавловка айылдык кеңешинин чечимин Сокулук районунун жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо боюнча башкармалыгы тарабынан берилген 85 мамлекеттик актыны жокко чыгарууну суранган. Сот прокуратуранын койгон доосун канааттандырып чечим чыгарып берген. Бул жер негизи трансформация болуп 2003-жылы элдерге бөлүп берилген жерлер. Бүт документация болгон, бүт мыйзамдаштырылган, кызыл китептерибиз бар, налог төлөп келгенбиз. Документ жагынан эч кандай проблема болгон эмес ошого чейин. Бул жерде көңүл бурчу бир маселе бар. Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу Новопавловка айыл аймагынын Учкун 2 жаңы конушу айыл чарба багытындагы жерден калктуу пункт категориясына өткөрүлүп, мыйзамдуу трансформация болгон жер. Жеке менчик жер ээлеринин колунда турак жай курууга мыйзам уруксат берген тиешелүү документтеринин баары бар. Учурдагы көпчүлүк жер ээлери участокторун алгачкы жеке менчик жер ээлеринен мыйзам негизинде акчага сатып алган 2-3 кожоюндар. Кызыл китепти эмнеге берген бизге андачы? Бул жерди эмнеге бизге бөлүп берген? Эми бөлүп берип алып, ушул документтерибизди жокко чыгарып атканына биз аябай таңбыз да, шокпуз, мындайча айткандачы. Мы взяли на основании решения айыл өкмөтү. Если бы не было этого решения, разве госрегистр бизге бере эле бул кызыл китепти? Бербейт эле. Мы же өзүбүз эле бар эле мага жазып бер деген жокпуз да. Значит, есть же ответственные люди, которые выносят решение, выписывают эту книгу же. Пускай они несут эту ответственность. Мы-то здесь при чем? Мы здесь являемся честными, например, я честный покупатель.
Атайлап издеп самозахват болгон жокпуз, кылган жокпуз, эчтеке кылган жокпуз. Атайлап издеп участкаларын издеп таза участка алабыз деп ушу жерден тапканбыз биз. Тапкандан кийин, несмотря на это, что все карадык, документтер все таза, бүт бартың нормально. Алдык. После этого, через 12 лет, я хочу заострить внимание, через 12 лет прокуратура Сокулукская возбуждает гражданское дело. Ей же все сроки давности же. Почему-то адамды өлтүргөндөн кийин 15 жылдан кийин келгенден кийин срок давности деп аны отургузбайт экен. Есть такие случаи. А эмне 15 жылдан кийин просто из пальца высосанное, что якобы оригиналы решения жок деп туруп, ошону чукуп жөн из пальца высосанное деланы 80 үй бүлөнүн, 85 үй бүлөнүн, ар бир үй бүлөдө хотя бы 5-6 адам бар да. Ушуларды болсо эшикке чыгарып атат. Куда мы только не обращались. Все друг на друга. Вот мы завтра будем, мы записались на прием председателю Верховного суда. Мы вчера были. Они говорят, да, это может решить только прокуратура. Прокуратура имеет право отозвать на любой инстанции, судебной инстанции, свое дело, это свой иск. Да? Мы обращались и к Арбаеву, Манасу, куда мы только не обращались. Это замкнутый круг. Мы просто хотим это решить дело в правовом русле. Нам что, теперь выходить надо на улицу, митинговать, что ли? А алло, государство само нас толкает вот на такие вот на наши вот решения. Бишкек шаарынын айланасындагы Чүй облусунун Аламүдүн Сокулук райондоруна караштуу бир нече жаңы конуштардын жерлери айыл чарба багытындагы калктуу пункт категориясына өткөрүлө элек, трансформация боло элек жерлер экенин, бирок ага карабай жарандар жол салып, суу түтүктөрүн, электр зымдарын тартып барып турак жай куруп жашап жатканын жакшы билебиз. Ал эми учкун эки жаңы конушу мыйзамдуу экенине карабай, арадан 15 жыл өтсө да бүгүнкү күнгө чейин жол салынбай, суу түтүктөрү, электр жарыгы тартылбай, кароосуз жатканы жашоочулардын мамлекеттик жетекчилерге болгон нараазычылыгын жаратып келет. Мына ушул участокту бүт тосулуу. Биз кокус жаш балдар өрттөнүп, же болбосо ооруп калсак, бизди медиктер таба албайт, өрт таба албайт, бизди себеби жол жок. Машина кире турган жол жок. Каякта өрттөнүп атат, каякта ооруп атат. Эч качан таба албайт бизди. Себеби дегенде жол жок болсо, бизди таптакыр тосуп салса каяктан табат? Биринчиден, экинчиден биз суу маселеси боюнча таптакыр жетише албай атабыз. Айыл өкмөт деген Новопавловка айыл өкмөтү март деле 7 миллион сомуңар бар. Мына турат бул жерде силерге караган участок тиги учкун экиге караган. Деп март деле биз баштайбыз деле, март эмес, азыр июнь болду. Июнь эмес, мына эми дагы кышында дагы кар эритип ичип, жайында күндүн жаанын тосуп, ошентет окшойбуз кебетеси. Суудан дайын жок. Айыл башыбыз болсо чуркап жүрөт, күндө барат, күндө барат, эчтеке жок. Жол маселеси болсо, мына машина кире албайт. Машина эмес, жөө кишилер кире албай атат бул жерден. Таппайт бизди. Ал эми бул таш дубалды мамлекеттик бийликтегилер Кыргызстанга келген чет элдик конокторго карапайым элдин начар жашоосун көрсөткөндөн уялып тосуп койгон дешет. Антип коомдон бизди тосмо аркылуу бөлүп, биздин жарандык укугубузду тебелегенче мамлекеттик бийлик бул айылды өнүктүрүүгө шарт түзсө 15 жыл аралыгында гүлдөгөн аймакка айланмакпыз деп кейигендер да бар. Мына Мореке азыр жолдун жээгин шос болот деп шостун астында тосуп коюшкан. Буга канча миллиондогон акча кетти. Ушуну тосупой эле наоборот ушул жерге бир трансформаторлорду коюп, сууларды коюп, элдер могу жолдун жээгин өнүктүргүлө, көрктөндүргүлө десе, биз ошо чет өлкөдөн келгендер көрсүн деп, биз наоборот өзүбүз өнүктүрүп көрктөндүрмөкпүз ошо элге айтса. Ушинтип тосуп салып, тиги бизден уялып, жаап, ар жагынан жыргап жашап жүрө беришпес, жүрүшөт да эми. А бизде болсо берки забордун бери жагына чыштап коюшту. Эмне алсаңар ошо кылгыла деп. Бага кинодо 13 район кылып коюшту да бизди. Жолдун ар жагына өтсөң өлөсүң, бери жагына өтсөң жашайсың деп. Ушунун баары мына шос өткөзгөн Атамбаев кылган да мына. Атамбаев мына кетип калды, забор жабылып калды. Может, жана Сарпашев экөө сүйлөшүп алып кылыштыбы, ким билет аны. Сен мага ушу жолдун жээгине жерлерди бересиң, мен бул заборду жаап берем. Сен уялбай жүзүң жарык болот деп. Экөөнүн кандай сүйлөшкөн ким билет. Мына ушундан акча бөлүп берип койсо, биз деле жаркырап калмакпыз. Сарпашев келип эмне деген өзү биздер? Сарпашев келип бул жерде мына могу жерге Россия. Бул жер калктуу пунктка кирет. Бирок учкун эки айылынын жашоочулары бул жолду пайдалануу укугунан ажыратылган. Бул жолдон автоунаа айылга кире албайт. Атайын кирбесин деп бул таш дубал менен тосуп койгон дешет. Качан мына биздин аэропортто самолет кулады. Анда бир аз ызы чуу алып кайгырып токтодук. Эми бул жерде бизде каттуу жүрүп атат. Эми бир адам каттуу айдап барат, бир адам шашылып чыкса, бир адам өлгөндөн кийин анан бизге жолду мындай зебра кылып оңдоп береби, же бир мындай жакшы жолдорду мындай неме кылып берсе деген эле максат бизге. Азыр жерде канча балдарыбыз Манаска барып окуп атат.
Арка жээгине берки жээгине өткөндө Ошо наркы баратканда, мына шаарга баратканда берки жээктен эле кетет. Шаардан келгенде нар жактан бер жакка өтүш бир аз проблема болот бизде. Мисалы мен өзүм кээде өзүм корком өткөндөнчү. Кешинде аңылдатып айтат, жолдун ортосуна өтөм, ал жерде туруп машинаны карап туруп андан кийин өтөм. Бизде мына неме жок. Знак жок. жол белгилери жок. Жол белгиси жок, знак жок. Машина мына жерде минимальный деп коет, 90 менен жүрүп атат. 90 дегениңиз, 90да жүрбөйт бул жерде. Знакты 90 деп койгон болсо, бу жерде 120 менен спокойно жүрүп атат. Манас эл аралык аэропортуна каттаган стратегиялык жол экенине карабай, эч кандай тиешелүү жол белгилери да коюлган эмес. Кичинекей мектеп окуучуларынан баштап карыган абышка кемпирлерге чейин бул жолдон мына ушинтип ыңгайлуу шартты карап туруп, чуркап өтүп жашап келүүдө. Бул машина өтүп кетсин азыр. Биз мына ушул жерден күндө ушинтип өтөбүз. Машина аябакка өтүп келет. Азыр камераны көрүп машиналар акырын жүрүп атат. Атак бул жерден 120 менен өтөт. Асыл акырын. Акырын. Я. О, бул жер тоспогон болчу. Монда биз өзүбүз элдер чогулуп өзүбүз полну алганбыз. Атак мурда астынан өтүп жүргөнбүз бул жерден. Тротуар жок беле? Тротуар жок, мына зебра жок, остановка жок. Тияктан шаардан келатканда өтүп кетебиз эмеден. Остановка жок. Эгер коноктор келип калса айтсаң түшүнбөйт, өтүп кетет. Мына эч кимиси токтобойт азыр. Знак жок себеби. Бул жерде знак болгондо токтойт болчу азыр. Мына келаткан караганда эч кимиси токтойт. Бас кеттик акырын. Бас. Ушул эле жол боюндагы башка айылдарга автоунаалар кадимкидей эле кирип чыгып турат. Жол белгилери да коюлган. Жол жээгиндеги башка айылдар деле укмуштай өнүгүп гүлдөп кеткен эмес. Бир гана учкун эки айылы башка айыл элдери пайдаланган жарандык укугунан ажыратылган. Тез жардамга муктаж болгон бейтаптар да тез жардамдын тейлөөсүнөн колдоно албайт. Анткени бул айылдын тургундары каттоого алына элек. Ошондой эле айылга автоунаа кире албайт. Бул таштыбал менен тосулуп изоляцияда калган. Кайрылбаган жерибиз калган жок. Толтура өткөндө эле кол койдуруп биякта ошо жерди ачканга депчи, бир жерден жол ачып берели, хотя бир машина киргенге. Мисалы үчүн мына кошунамдын эле былтыр атасы катуу ооруп, эмеге бияктан скорый чакырсак, скорый келген жок бияка. Тез жардам келген жок. Аны эми шаарга алып барса силердин пропискаңар жок деп, тиги больницага алып барса пропискаңар жок дейт, бул больницага алып барса пропискаңар жок дейт. Ошентип атып тиги больницадан бул больницага алганча уже атасы өтүп кетти. Жолдан каза болуп калды атасы. Шайлоо учурунда мамлекеттик чиновниктер келип көйгөйлүү маселеңерди шайлоодон кийин чечип беребиз, бизди колдоп добуш бергиле деп убада берип, шайлоого кошумча тизме менен алып барып шайлатып, шайлоо бүткөн соң унутуп коюшат деп наразы болгондор да жок эмес. Мунаны шайлайсыңар деп, ошол азыркы мына урматтуу президент шайлаганбыз эгерчи. Шайлоо бүткөндөн кийин кайра жанагы башталып адам беттер болуп кетти. Шайлагыла, ой, силердикин чечип беребиз, уже бүттү, тигиндей мындай деп. Тогда если мы здесь незаконно находимся, зачем тогда нас заставляли идти на выборы? Вот тоже один из вопросов, правда ведь же? На выборах, оказывается, мы нужны, без керекпиз выборга. Биздин тиги голосубуз керек экен. А выбордан кийин уже биз никтого, биз түртүп чыгарып коюш керек экен. Андай болбойт да. Биз вообще Кыргызстанга керекпизби бул? Новый айлыбыз Кыргызстанга керекпи, керек эмеспи? Керек эмес болсо, давайте да биз тиги башка жака оңго карайталы, бизди башка мамлекетке кошуп койгула дейбиз. Так и так биз уже вот так вот отделили же, анклав кылып. Мыйзамдуу негизде бекитилип берилген жеке менчик жер ээлеринин үстүнөн жергиликтүү бийлик өзүн билимдик менен том бычып, жайыт катары малчыларга убактылуу мал жайы пайдаланганга ижарага берип жибергенин айтып, бизди жада калса малчылар да тоготпойт, үйүбүздүн алдына келип мал жайышат деп наразы болушту. Жана көрдүңөр, мына жерде мал өттү, бир ода мал немесине. Алар менен биз кээде муз ташкача барабыз, мындайчы, малчылар менен. Бакпагыла, бул жерде эл жашайт, новостройка болуп атат десек, алар болбой атпайбы? Бул жерди бизде жанагы арендасын төлөп, жана жайыт үчүн деп, бизге неме болгон, ыйгарылган деп, алар биздин тилди укпайт экен. Эми мына карасаңар, эми биз жашап аткан жерди кайрадан эмеге берип коюптур, жана жайыт деп, жайыт кайыл өкмөтүнө кылып. Алар эмне дешет? Аресте бул жерде. Ошол алар аресте деп атат. Силердики серуна деп бул жерден кете турганыңызга, силер жериңер аресте, бул жер силерге тийиштүү эмес, тияк бияк депчи.
Анан биз мына дарак сарайга келебиз. Анын баарын тигилер келип жеп кетет. Дуал кылсак, дуалы сүйүп, анын бузуп эң алып кетет. Анан Мушташканга чыгарып атабыз кейде. Булар мына учкун бир немесинин алты барак деп коет мыяктычы. Ошо жактын малы. Бул жака ошо тиешеси жок негизичи. Биз тоготпогондой кылат да мындайчы, силер ким элеңер депчи. Жашоочулардын маалыматына таянсак, бул жерде мамлекеттик чиновниктер алып жолдун боюна эки катар бир түптүү долбоор менен заманбап үйлөрдү куруп, жогорку баа менен сатмак экен. Ошол мамлекеттик чиновниктердин көзү түшкөн күндөн баштап бул жер талашка түшүп, бүтүндөй бир айыл камакка алынганын айтып беришти. Сарпашып келип, бул жерде мына могу жерге Россиядан кайсы бир фирманы алып келген, фирманын атын унутуп калдым. Алып келип ошол жерге тез жерден бир кооз союп жешип, могу жерге биз мондай коттедж окшош тамдарды салабыз. Силерге 30 миңден доллардан тиги үйлөрдү сатабыз. Ошону силерге ипотека аркылуу беребиз, силер кааласаңар ошону алгыла. Аны деген 1,5 жылда төлөп бүтөсүңөр дейт. 1,5 жылда 30 миң эмес, 30 миң сом таппайбыз да, доллар эмес. Аны биз кантип төлөйбүз? Анан элдин баары отказ берген. Бизге андайдын кереги жок. Биз өз күчүбүз менен салабыз, өзүбүз каалагандай жашайбыз деп. Ошондон кийин эле ашып кетсе бир 2 ай 3 ай өттү да, анан ушу жолдун жээгинен 2-3 көчөнү ар кайсы жерден терип 70 канча участокты арестке коюп койду. Бир мамлекеттик чиновниктин ач көздүгүнүн кесепетин бир айылдын карапайым эли тартып, жеке менчик турак жайынан ажырап, бала бакырасы менен минтип коомдон таш дубал менен бөлүнүп сыртта калып отурат. 85 үй бүлөнүн үйүн камакка алгандан көрө ошол мыйзам бузган мамлекеттик чиновникти камакка алса, экинчи ирет мындай мыйзам бузуулар кайталанмак эмес дешет. Мореки кызыл китепте ошо айыл өкмөттөн жолдун жээгин ким мурунку айыл өкмөт берген экен. Ошонун чечими жокко чыгарылсын деп атышат да. Ошонун чечими жокко чыгарылсын. Эмнеге жокко чыгарылсын дейт? Туура эмес берилген дейт. Бул жерге деген мамлекет өз каалагандай баягы окшош тамдарды салып, өзү элге ошол боюнча бермек дейт. Бул жерде деген ошол туура эмес чечим чыгарып, мамлекеттин укугун ошо берип салган дейт да. Мамлекеттик кызматкерлер тарабынан кетирилген кемчиликтердин кесепетин карапайым эл тартыш керекпи? Бул жерде алдын ала сүйлөшүлгөн коррупциялык элементтерди байкоого болот. Мамлекеттик жетекчилер өз элинин жашоосунан уялып, чет элден келген жогорку даражадагы конокторго силердин жарды жашооңорду көрсөткөндөн уялабыз деп кемсинтип, таш дубал менен тосуп, коомдон бөлүп салбай, социалдык колдоо көргөзүп, элдин жашоосунун жакшырышына шарт түзүп берсе болбойт беле? Өкмөттүн өгөй балдарыбызбы биз монтип жаап койгонуначы. Ушу забордон минтип чыга калсаң, машина тоссоң, машиналардын жүрөгү түшөт, булар каяктан чыкты депчи. Анан машинанын ичинде отуруп алып, сен каяктан ээн талады эле, эмне кылып жүрөсүң таң атпай деп сурайт да. Кээде кышында эми караңгы болуп калат да. Караңгыда эмне жүрөсүң дейт, ээн талада. Ээн тала эмес, биякта айыл бар десек, ушул жакта да айыл барбы деп таң калышат да көптөр. Анан ушундай айыл бар, ушул жака биякка шаарга барып, жумушка барып келип иштейбиз. Десек эми биз ушинтип ачып ушулга заборго кеткен акчаны ушул жака биздин айылга өнүгүүсүнө эмесе болмок да, коротсо болмок да. Мыйзамдуу турак жайынан мыйзамсыз ажырап, үйү камакка алынып, үй бүлөсү сыртта калган бир айылдын карапайым адамдары Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековго үнүбүз жетсе, биздин тебеленген укугубузду коргоп берет деген ишеним менен кайрылып отурушат. Бизге ушу мамлекет неге көңүл бурбайт таптакыр? Даже көңүл бурмакчы минтип бизди эч ким көрбөсүн деп тозуп койду бул жакты. Биз өзүнчө эле бир закрытый районбуз. Биз ушу өзүбүздүн укугубузду билбейм кантип коргойбуз, ким коргойт биздин укугубузду? Биз ушу эми ушинтип куруп алган үйлөрүбүздөн ушу канча жылдык эмгегибизден тез эле ушинтип кагаз аркылуу эле айрылып калабызбы? Биз уже кыйналып бүттүк. Барбай эле арестиңер чечилсин, силер аресттесиңер, биз силерге кое албайбыз, кыла албайбыз деп келатат. Биздики эмне, биз элге бир душманчылык кылып же бир мамлекетке барып алып душманчылык кылган эмеспиз. Биз өзүбүз эми шайлап, өзүбүздүн ошо каалап шайлаган президентибиз эми Сооронбай Шариповичке чоң үмүтүбүз бар. Үмүтүбүз абдан чоң. Ушул биздин көйгөйүбүздү угуп, ушул биздин маселебизди чечип берет деген чоң үмүтүбүз чоң. Мына ушундай үзүлбөгөн үмүт менен кайрылган элдин үнүн жогорку жактагы мамлекет башчыларга жеткирип коюу биздин кесиптик милдетибиз экенин, бул тагдырдын өгөй балдарындай азап тарткан бейбечара элдин көйгөйлүү маселеси боюнча жыйынтыктуу чечимди эл башчылар чыгарарын баса белгилөө менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз.